Биз бүгүн Насыя жана Насыяны алып туура пайдалануу тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Атым Назира Кадыева, бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Эмесе биздин конокторубуз бар, көп күтүрбөй алар менен маектешүүгө өтсөк. Назира айым, кош келипсиз биздин студиябызга дегендей. Алгач сизден баштайлы. Окуя кандай болгон, кандайча сиз Насыя алып калдыңыз? Мен Бишкек шаарында Үмөталиева көчөсүндө жайгашкан микрокредитная компаниядан $17,000 кредит алдым эле 2014 жылы. Жакшы максатта эле алдым эле, бизнес кылып, ошо үйүмдү залогко коюп, 1-Май районуна караштуу үйүмдү залогко коюп, бизнес ачтым эле, бала бакча. Анан жумушум жакшы болуп, $12,000 процентин гана төлөп ушундай болуп жүргөнбүз. Анан асфальт жол башталгандыктан жолду 2 жылга жаап коюшту. Ошондуктан мен акыркы мезгилдерде кредитимди төлөй албай калдым. Анан менин үйүм $65,000 тура турган чоң үй. Анан бүгүнкү күндөрдө ошо төлөй албай калдыңыз деген максатта менин үйүмдү коркутуу, үркүтүү жолдор менен баланска алдыртып, үстүнө да проценттер чоң суммаларды кошуп коюп, ошо бүгүнкү күнү үйүмдү алып коюшту. Кызым экөөбүздү көчөгө чыгарып коюшту. Ушундай жакшы ой менен эле алып бизнестер жасаганбыз, ушундай тоскоолдуктар болуп калат экен жашоодо. Ошондуктан азыркы күнү ошо жашоо. Сиз мисалы $17,000 алчу экенсиздер, айына канча акча төлөп атасыздар? Ошондо мен 1,5 жыл төлөдүм, 34% менен алгам. 1,5 жыл төлөдүм, ошондо биз $12,000 туура келди да, только процент төлөгөнбүз. Основнойду кошкон эмес. Анан ошого карабастан деле ошо чакан сумманын үстүнө жанагындай чоң суммаларды кошуп, анан ошо чоң үйүмдөн айрылып отурам. Айына канча сомдон төлөчү элеңиздер? Же айына беле, же квартал сайын төлөчү элеңиз? Эки график кылып беришкен. Бир жагына ошо $35,000 сом, бир жагына $28,000 сом. Ушундай кылып 1,5 жылдай төлөдүм да. 1,5 жыл дал ошол сумманы төлөдүңүз. Ошондо сиз канчасын жапкан? Андан башка дагы основной суммадан төлөгөн күндөрүм болду. Ошонун чектерим бар, бүгүнкү күндөрдө квитанцияларым бар. Анан ошо $12,000 төлөнгөн экен. $12,000 төлөнгөн. Ошондо $5,000 калып атат, карызыңыздар? Жок, бул проценти гана да. Проценти. Ошондой болчу графигибиз. Процентти гана төлөмөй болчу да. 17,000 основной ошол бойдон турган. Бирок менин максатым ошо жумуштарымды иштеп, убакыт берсе дагы основнойду төлөп бүтүрөт элем. Анан канча убакыт төлөбөй калган соң акыркы мезгилдерде ошо жанагы асфальт жол болуп калгандыктан, 2 жылга жол жабылгандыктан, кайсы жылдары болуп калды да ошондо? Ошо 2014 жылы кредит алган болсом, 2016 баштап төлөй албай калдым. Негизи бул канча жыл калдыңыз эле ал? 3 жыл калгам. 3 жыл калгансыз. Анан азыркы учурда үйдү өзүнүн балансына алып койду банк. Ар кандай коркутуу, үркүтүү жолдор болду. Үйүбүзгө кечинде 5-6 эркек бала барып, жолдошумду коркутуп, $855,000 сом коркутуу жолу менен кол койдуруп алышты жолдошума. Мен өзүмдү банкка чакырып, ошол жерден 8 Ленинский РОВДда иштеген 8 опер маскачан келип, мени коркутуп үркүтүп, каматабыз деген коркутуулар болду. Машинамды алып коюшту. Машинаңыз канча сом турчу эле? Машинам $9,000 турчу. S-класс 500 Мерседес эле. Аны алып коюшту. Бүгүнкү күнгө чейин розыскка берип, мени аябай дегендей кыйнап келишүүдө. Сиз дал ошол банк тууралуу алдын ала кредит алаарда таанышкансыз да, Ал эмне банк эле? Менче андай микрокредитная компания, бунун учредители кореец киши, замдиректору Рашид Умарович. Ошол анан канча жылдан бери Кыргызстанда иш алып барат экен бул? Булар уже 7-8 жыл болуп калган экен. 7-8 жыл. Акыркы мезгилдерде аябай суранып, арыз жазып аттым. Убакыт бериңиздер, мен төлөп чыгып кетейин. Жакшынакай чоң үйүмдү аз эле суммага алдыртканга, майында кызым менен көчөдө калгым келбейт деп арыз жазып кайрылып жүргөндө, мага ошогон көп кишилер ыйлап, банктын ичинен кире албай, себебинде бронированный эшик коюп коюшкан. Ар бир барган кишини сурап, аябай дегенде таржымакылын сурап араң киргизишет. Анан ошондуктан мага окшогон кишилер ошо эшиктин түбүндө турганын жолуктурдум. Сиздин үйүңүз канча сом турчу эле? $65,000 турчу. $65,000 турат. Азыркы учурда базар баасы. Азыр баа кичине түшүп калды. Ошол мезгилдерде 14 жылы $65,000 оценка болгон. Демек сиздин ошол кредитиңиз ушунча көбөйүп кетти деп айтыштыбы сизге? $65,000 турган үйдү $17,000 алдым, бүгүнкү күнү $31,000 карызсыз деп, үйүмдү $26,000 сатып, $5,000 бүгүнкү күнү аябай кыйнап, жашоомду аябай тынчымды алып атат. Дагы үйүмдү саткан аз келгенсип, остаток $5,000 төлөттүргөнгө кыйнап жатышат. Менин поручителим Дордойдо иштеген эже, ал эжемди дагы бир үйүн, бир квартирасын, 5 машинасын арестке алып алып, ал эжемди коркутуу, үркүтүү болуп, үйүнө чорнойлор барып атыптыр азыр ошо банк аркылуу. Ушундай себебинде мен жана $12,000 төлөгөндө дагы процент төлөп кыйналып, өйдө ылдый болду. Элден алганым болду, кол карыздардан алганым болду. Ошо банктын эсебинен жолдошум менен ажыраштым 3 жыл мурун. Ушундай жашоомдо ар кандай
болду да. Азыркы учурда бала бакчаңыз иштеп атабы же иштебейби? Азыр ошо жол жаңыдан эле асфальт бүттү. Эми азырдан бирок үйдөн чыгарып койду да, былтыр 18-жылы июнь айында мени үйдөн выселение алып кызмет көрсөтүүгө чыгарып коюшту. Аябай сурандым, сотко алар мени сотко беришти, мошенница, аферистка деп. Анан мен соттон акыйкат табам деп ошол жерде болгонун айтып турдум, бирок сот деле акыйкат чечпей, банктын тарабына чечип койду. Акыйкат таппай кыйналып келем. Ошондой. Сиздин окуяңызды дагы окуп береличи. Мен ушу Кыргызстандан насыя кылуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын Талас областы боюнча координатормун. Менде бир боюнча факты бар, ошо боюнча сүйлөйүн. Банктан 2011-жылы Кенже Караева 800 000 сом алат. Анан 800 000 сом алып, андан кийин 8 ай төлөйт, 40 канча миңден ошондо 460 000 төлөп койду да, ошол учурда. Анан кийин калганы төлөнбөй турат. Ана кийин келип жанагындай банктар менен сүйлөшүп жүрүп антип минтип турган убакта токтоп келатат. Бирок төлөйүн десе баягы банк менен улам соттошуп, сотко беришип отуруп, сотко бергенде да аябай кыйнашып, коркутууларды жазашты булар дагы, ошо башка банктардагылай эле. Түнүндө саат 11-лерде барып алып, колуңду бутуңду кайрып туруп азыр эмеге сотко алып барабыз деген эмелер болду. Бирок кийин ошо токтоп анан узартып беришти. Узартып бергени менен күйөө баласынын сарайын койгон, эме временно деп койгон да. Банк менен сүйлөшүү менен эле временно коюп турам азыр. Анан кийин өзүнүн тамы бар, өзүнүн тамын коет деп ошого макул болушуп беришкен. Анан бирок ошого ушул учурга чейин ошо күйөө бала 5 баласы менен темир контейнерде 3 жылдан бери жашашып атат. Бул Бишкекте иштей турган иштери жок, аябай акыбалдары өтө кыйын. Иште сарайын алабыз деп жана коюп берген сарайын улам алып коебуз, минтебиз, антебиз деп ал күйөө балага дагы коркутуу, үркүтүүлөр болуп, колу бутуңду кайрып барабыз деп мал жайып жүргөн жерден ошенткен. Элдин малын багып оокат кылчу эле, антип иштей албай ошентип сарайын 1 сом акча алган эмес, сарайын временно коюп берген. Ушул учурда да баралы деп канча бир жолу келдик, канча бир жолу кирели десек, Абиров вообще биз менен жолугуп сүйлөшкөн жок. Ушул учурга жери Абиров кандай адам экенин, канча жашта экенин да билбейбиз. Же булардын аябай таянгандары өтө чоңбу, эмне себептен жолугушууга келбейт? Буйругунун негизинде комиссиялар түзүлгөн. Комиссиялар жерлерде түзүлүп, областный комиссияда да каралып, аяктан өкүлчүлүктөр жардам берип, эмеге келишти, сүйлөшүүгө келип, Талас областындагы жетекчилер чечип беребиз, минтебиз, антебиз эле дейт. Бирок бу жактан чечилбейт, жогору жактан. Баланска алабыз 4 жылга деп түзүштү. Ага да болбойт. Кайра эле баягы сот Кулманбетов деген болчу убагындачы. Ошол Кулманбетов проценттер менен коштуруп 600 канча баягы эле 800 000ге жакындап жетип калган. 670 000 болуп жетип калды. Эме төлөнгөн эмеси эметпей. Анан бирок ошол өтө кыйын болуп атат да, ошо сарайын оңуштур булардын да оокат кылыш керек да. Тентип 4 баласы, 5 баласы менен ушу жакта жүрөт. Контейнер, темир контейнерде кышта, кычыраган кышта балдар жаш, ооруп сорго чыгышып атат. Жайында мээ кайнаткан ысыкта. Ошо банктарды барып көргүлө да, өткөндө да келгенбиз. Өткөндө 1 айдан ашып кетти го, келсек Абиров вообще чыкпай койду. Чечип беребиз деген элемеден бер жакта жана экспертти кабыл алды. Андан бери деле эч кандай жыйынтык чыккан жок. Кайсыл бир мамлекеттик органдарга кайрылуу жасап көрдүңүзбү? Сиз айтып атасыз, мисалы, соттор дагы адилетсиз чечим чыгарып койду дедиңиз. Банк дагы баягы микрокредиттик компания адилетсиз кадам таштаган экен деп ойлоп атасыз. Сиз кандайдыр бир уюмдарга кайрылдыңызбы? Менин үйүм Первомайский районго ырастуу болгондуктан 1-май районуна кайрылдым. Ага чейин прокуратурага кайрылдым, бирок деген укугубуз корголгон жок, эч кандай гражданское дело деп көңүл бурбай арызымды кабыл алышкан жок бүгүнгө чейин. Анан азыркы күнү Кудайга шүгүр Ленинский РОВДга заявление таштап, анан уголовное дело ачылды бүгүнкү күнү, Кудай буйрса. Мен дагы ошо кредиттен улам жол таппай кыйналып жүрдүм эле. Анан мен дагы угуп калдым Кыргызстанда насыя алуучулардын укугун коргоо борборунун төрайымы Акылай Кенекеева эжекебиз жардам берип, элге жардам берип, банк жагын чечишип маселелерди дегендиктен мен ал эжеме кайрылдым. Ал эжем аркылуу Ленинский РОВДга арыз чыгыштырдык. Акылай айым биздин катарыбызда отурат, сизден сурагым келип атат. Менимче сиздерге көп кайрылса керек да, ушул насыясын төлөй албай кыйналган жарандарыбыз. Ооба. Мен эми азыр бул элдик кыймыл 2013-жылы
Минюстан өтүп бардык мыйзам чегинде иш алып барып келесиздер. түзүлгөн. Ошол боюнча мен 7 областты кыдырып иштейм. Ушул жабыркагандар боюнча банктан, микрокредиттен, кол карыздардан, ломбарддардан, баягы туура эмес мыйзамды бузган банктар боюнча кайрылган жарандарга жардам беребиз. Эми азыр жардам бербей койду деп айткандан алысмын. Туура 2010, 2011, 2012, 2016 жылга чейин банктар бизди уккан эмес. Өздөрүнүн каалаган, баягы өздөрүндөгү договорундагы жазылган мыйзамдар боюнча иштеди. Ошол убакта көп адамдар баягы өздөрүнүн жанын кыйып койгондор болду, ажырашып кеткендер болду, уксуз ичип өлгөндөр болду, веналарын кесип алгандар болду. Азыр 2016 жылы 25 майда Жээнбековдун токтомунун негизинде жерлерде комиссиялар түзүлүп, ошол комиссияда ар бир областта координаторлор иш алып барышты. Ушул жабыркаган биздин бул кардарларыбыз боюнча дагы көп маселе чечилди десем жаңылышпайм. Ошонун ичинде эми бардык эле банктарды же микрокредиттерди жаман дегенден алыспыз. Азыркы учурда банкы ушулар аябай элдин кыйналганына, муктаж болуп атканына карата алар аябай жакшы жардамдарды берди десем жаңылышпайм. Микрокредиттерден деле туура бул биздин мүчөбүз айтып кеткидей көп микрокредиттер туура эмес иштерди алып барган. Ошол убакта деле алып барышкан. Бул азыркы айтып кеткен банктар деле туура эмес нерселерди кылды, бирок кийин кызматташууга өткөндөн кийин булар аябай чоң жардамдарды берди. Микрокредиттерден микрокредитный компаниясы аябай элге жакшы жардам берип, мага мисалы ар бир областтардан чалуулар болот, бизге жакшы жардам берип атат. Жардам бергенде эмне кылышат алар? Ушундай кечирип коюшабы кредиттерин же болбосо түшүнүгү менен мамиле кылып, кандай бир отсрочкаларды береби? Азыр туура жоюп жибергенден алыс, банктар жоя албайт. Убакыт беришип, проценттерин ылдый кылышып, баягы төлөнбөй калган убактагы күтүп турушуп, убакыт берип, анан банктар дагы азыр сотко беришпей, мисалы сотко бергенде эле булар биз эч убакта кредит алган адамдар ута албайбыз. Банктарда баары бир сот банктарга чечет, ошол себептен. Эмне себептен ута албайбыз деп ойлойсуздар? Себеби биз алган акчага договорлорго кол койгонбуз. Эгер биз төлөй албай калсак, үйүбүздү сатканга биз макулбуз деген гана договорлорго кол коюп койгонбуз. Баягы ошол убакта биз түшүнгөн эмеспиз көп нерсени. Азыр баардыгын түшүнүп калдык. Азыркы учурда банктардан суранып атабыз, биз азыр сотко бербей, кардар менен чакырып алып сүйлөшүү жолдору менен мирный соглашение деген бар, убакыт беришип, сотко берген өздөрүнүн кардарларын дагы чакырышып алып, сүйлөшүү жолдору менен убакыт берип атат да, проценттерин токтотуп, алган эле акчасын 2 жыл, 3 жылга убакыт берип төлөп чыгарып кеткиле деген келишимдерди, сунуштарды берип атат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, мен банктарга дагы бир кайрылуу жасайт элем, микрокредиттерге. Эч убакта бизди сотко берип, биздин үйүбүздү выселение кылгандын ордуна адамдар менен сүйлөшүп, кандай бир жолдор менен кайра өзүнө үйдү сатканга улуттук банкта бар, ошондой келишимдер, буйруктары бар экен. Ошонун негизинде азыр банктардан суранат элем, себеби карапайым эл кредит алганы аз келгенсип, процент төлөгөндөрү да бар, дем алып төлөбөй койгон эч ким жок. Мага кайрылган 7 областта 40 000 мүчө бар, бардыгы алып төлөгөн адамдар. Анан ошол боюнча мен банктарга суранып кетет элем, азыр адвокат болгондо адвокатка да булар төлөп жабыркап калышып атат, биринчиден. Экинчиден буларга баягы суммасына жараша госпошлина чыгып калып атат да. Ошодон да булар жабыркап атат да. Ошон үчүн банктардан суранып атабыз азыр кирген банктарга. Сот отурумун токтоткула, эл менен сүйлөшкүлө, кайра ошол алган акчаны төлөп беришет булар деп суранып, азыр жакшы жардамдар болуп атат. Жүргүзүп атабыз. Конкреттүү түрдө мындай Назира айымдын иши менен, мисалы үчүн кайсыл бир микрокредиттик компаниядан алган экен, карызчы, кандай иштер жүрүп жатат, ушул тууралуу айтып өтөсүз? Азыр эми бул Назира боюнча бул барбаган жери калбаптыр. Адвокаттарга алданган буга чейин, баягы өздөрүнүн укугун билбей тепселетишкен банкка. Бул жерде банкта өтө чоң баягы күнөөлөр бар. Микрокредиттик компания. Аябай мыйзам бузушкан булар. Ошол боюнча азыр мурун ровдларга же гувдларга кайрылсак, бул гражданский чечип алгыла деген нерселерди айтып аткан. Токтомдун негизинде ГУВД дагы, ГКМБС дагы бизде представительдери бар. Ошолордун жардамы менен азыр ровдларга кайрылып, ошол банктарга иш козготуп атабыз. Себеби иш козгоп, алардын дагы булардын дагы ортодогу бир калыстык болуш керек да. Булар ага чейин адамдардын укугун тебелеп, тепсеп, чыгарып коюшуп, каалаган суммаларына сатып үйлөрдү.
баягы базар сыяктуу болуп кеткен да микрокредиттик компаниялар кээ бирлери. Ошонун эле ичинде ушул мына азыр мисал микрокредитный компаниясы экен да. Да, бир нерсе сурагым келип атат, ушул насыялардын укуктарын коргоо уюму түзүлдү деп атпайсыздарбы? Сиз өзүңүз негиздедиңизби? Кандай себептерден улам дал ушул уюм пайда болду? Бул уюмдун пайда болгону жеке өзүм негиздеди дегенден алысмын. Бул боюнча 7 областтан келген адамдардын, элдин кыйналган элдин калың катмарынан түзүлгөн уюм. Бул ошол себептен баягы бул жерде эч кандай бир бийлик тараптан да эч ким колдогон жок. Себеби биз депутаттарга 2010дон баштап барып аттык, каттар бар менде, бардыгына сунуш кылып жардам бергиле деген гана каттарды берип аттык. Бирок бир дагы депутаттан бизге жооп болгон жок. Текебаевтан болду, жардам бергиле деген. Жылдыз Жолдошова депутат болуп турган убакта кат беришти мага жообума. Калган бир дагы депутаттардан мен кат алып, бир элдин ушул көйгөйүнө бир көңүл бурушкан жок банк системасына. Анан мен дагы бул жерден эң бир мени кандайдыр бир юридикалык күчкө ээсиздерби? Силер банктар менен эле келишим түзүп, баягы сөз аркылуу баягы келишимдер жүргүзүп турбайсыздарбы? Ооба, биз сөз аркылуу эле баягы банк менен жарандын ортосундагы кандай бир көпүрө болуп бересиз. Көпүрө болуп беребиз да. Анан бул жерде дагы мен айтып кетчү нерсем, биздин улуттук банк элдин кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын коргой турган чоң мисалы улуттук банк да. Биз мисалы буга чейин баягы улуттук банк деп бара берип, бирок биз алардан кандай бир жарытылуу жооп ала алган жокпуз. Себеби коммерческий банктар бул микрокредитный компанияларды укпайт экен. Анан бул боюнча биз эми депутаттарга кайрылышыбыз керек деп депутаттарга кайрылдык, коммерческий банктар боюнча, бирок депутаттардан да эч кандай бир жооп ала алган жокпуз. Анан улуттук банк бар, бирок улуттук банк деле баягы буларга үйүн сатпагыла же кандай бир төлөтпөгүлө деп айта алышпайт экен. Булар баягы туура мыйзамсыз алып барган нерселерин карайт экен. Бирок көпчүлүк учурда мыйзамсыз алып барган банктар көп эле. Биз көп мыйзамсыз алып барган банктарды улуттук банкка бердик да. Ушул банктар мисалы үчүн мына эжекебиз айтып атат да, же Кыргызстанда расмий түрдө иш алып барган баягы мамлекеттик деңгээлдеги эле банк болсо керек менимче. Кайрылып көрдүңүздөрбү улуттук банкка? Улуттук банкка кайрылдык биз. Бизге атайын ушул проблема, ушул көйгөй башталгандан бери улуттук банкта бизге атайын комитет ачылган. Биздин укугубузду коргой турган, биз менен чогуу комиссияда иш алып барышты. Аларга кайрылсак укпайт. Андан көрө өзүңөр барып талап кылгыла, өзүңөр барып сураңгыла, кабыл алсын дейт. Бирок биз канча жолу кайрылсак дагы Абиров бизге бир чыгып, туура эмне көйгөй келгилечи деген бир кандай кабыл албай, даже бизди көрүп туруп деле кирип кеткен күндөр болду. Биз жакында эле ошо бир 10 чакты жабыркаган адамдар барып кабыл алсын, бизде айталы десек дагы эч кандай кабыл албай койду. Жөн эле мисалы үчүн алып кредитти беттырмарлык кылып төлөбөй коюп, анан сиздерден жардам сурагандар да болобу? Болот, андай адамдар да келишет, эптеп биздин кыймылга кирип алып, баягы өздөрүнүн бир кызыкчылыгын ойлогондор бар. Бирок аларды биз кабыл албайбыз. Бардыгы мыйзам чегинде. Биз өзүбүзгө мисалы мага ишене турган доверенность беришет, ошол боюнча мен иш алып барам. Келгенде биз дайыма сурайбыз, ошол кардарлардан бизге чындыкты айтсаңар, биз ошол жол менен силерге жардам бере алабыз. Биз силерден адвокатка окшоп акча бер, мен сенин банкыңды жоюп берем же төлөтпөй коем деп айта албайбыз. Себеби бул мыйзамга туура келбеген нерсе. Ошон үчүн биз келген адамдын чындыкты талап кылабыз да. Анан чындыкты айтып келатканда эле ал адамдар өздөрү билинет. Сөз түрдө эле баягы үйүн, мүлкүн алдырып жиберип анан сиздерге кайрылышабы же болбосо баягы ай сайын бир айын төлөй албай калып кайрылган учурлар да барбы сиздерде? Үйүн алдырып койгондор, бизди укпай үйүн алдырып койгондор да бар. Азыр төлөп атып төлөй албай аткандар да бар. Бизге негизи азыр иш алып барып атканыбыз боюнча сотко жетелектери менен иштегенге оңой өтө бизге. Оңоюраак, Оңоюраак да. Баягы сотко өтүп кетсе дагы соттон мирный соглашение деп алышып, ушулар дагы ошо сотко өтүп кеткен үйлөрдү да өздөрүнө алып, кайра ошол эле алган кардарына кайра үйдү сатышып атат да. Укуп кылып алып кеткиле деп кандай бир убакыт берип атат, 2 жылдык, 3 жылдык. Мисалы үчүн сиз айтып калбадыңызбы, баягы сотко чейинки иш менен алек болгон алда канча биз үчүн жеңилирээк деп атпайсызбы? Дал ушул насыя алуучулар менен иштешүүдөчү. Менимче алда канча дал ушул насыяны алгандан кийин дагы баягы акчаны туура колдонуу, туура пайдаланууну билбей, акчаны коротуп жиберип, жарандарыбыз кыйчалышка, учурга калып калган жагдайлар дагы болсо керек сиздердин тажрыйбаңыздарда. Ооба, туура суроо берип атасыз. Себеби бул банктарга эмне үчүн төлөй албай калды деген мен көп бизге кайрылган
адамдар менен сүйлөшкөндө мисалы баягы туура эмес товардан күйүп кеткен болобу же кандай бир кырсыкка учурап калган убакта булар барып мисалы бизге жардам бергиле, биз ушинтип калдык деп кайрылган эмес. Булар түз эле баягы коркуу сезим менен үйдө алдырып коебуз деген максат менен баягы кол карыздарга батып кеткен да, ломбардка, анан жанагы айлык 15-20% менен берген кол карыздарга батып кеткендер көп кайрылат мага. Себеби банктарда мурун 90 күндө алып койгон, кийин соттун чечими чыкмайынча бир дагы үйдү ала албай турган мыйзамдарды киргиздик. Ошо элдик кыймылдын атынан көп мыйзамдар, өзгөртүүлөр кирди десем жаңылышпайм. Ошол себептен азыркы учурда мисалы адамдар банкка барып сүйлөшүү жолдору менен көптөр карыз болбой калышты да, ага чейин баягы частный кол карыздарга барып үйдү алдырбаш үчүн алардан 20 болсо да 30% болсо да алып банкка төлөп коюп, же банктан кутула албай, же кол карыздан кутула албай карызга батып кеткендер менде көбүрөөк да, ошондой адамдар кайрылгандар көбүрөөк. Себеби азыр кол карыздар боюнча булар мыйзамсыз берилген акчалар да, себеби күнүмдүк, жумалык, айлык деп беришет экен. Булардын проценттери ошондо 20% болгондо айына 200% болуп калып атат. Бул дүйнө жүзүндө жок болуш керек мындай процент. Азыр мына дүң базары боюнча бир жума мурун эле бир 28 жаштагы келин кайрылды. Күйөөсү алып келдик, моюнуна жип салган контейнерден моюнуна жип салып, ошол жерден кармап алып күйөөсү алып келди. Аны дагы сурап келсек, бардыгы ошо кол карыздар, баягы 100 000, башында 100 000 алса, ошону төлөп проценттери өсө берип, анысы 800 000, 900 000 болуп кетип, бул кыз айласы кургандан анан өзүнүн жанын кыюуга барган экен. Ошол факты бизде азыр бар. Мына бүгүн Ички иштер министрине түз арыз бердик. Уровдуларга, гомдорго ушул боюнча маалымат бердик. Азыр бул кыз көзөмөлдө, себеби кайсы убакта болсо да баягы психологиясы бузулуп калды да, бул баягы карыз болду, мен өлүшүм керек деген нерсе менен жашап атат. Ошон үчүн мунун бир туугандары азыр кароодо, бул кызды жетелеп кайка барса дагы, эшикке чыкса дагы бул кыз менен жүрүп атат да. Үйгө кирсе дагы бул кызды. Рахмат сизге. Азыр болсо менимче биздин теле көрүүчүлөр көбүнчөсү баягы алганга келгенде баарыбыз эле төлөбүз деп аракет кылып эле алат болуш керек ар бир жараныч. Бирок кээ бир учурда жашырган менен болобу, баягы акчаны колдоно албай, тагыраак айтканда ошол насыяны туура бөлүштүрө албай карызга батып кеткен учурлар дагы жок болбосо керек деген ойдомун да. Биякта биздин ишкер мырза, Кайрат мырзага берим келип атат суроо. Негизи эле дал ушундай насыядан улам карызга батып кеткен жарандарыбыз азыр келип отурат да биздин студиябызга. Кандай кеп кеңеш айта алат элеңиз? Деги эле биздин кыргыз коомчулугунда акчаны, насыяны туура пайдалануу маданияты өнүктүүбү? Мен бир жакшы сөз менен айткым келип атат. Күмөндөр Абылов байкебиздин сөзү мененчи, мындай жанаттан бери карап отурсам, баягы аябай эле кирип баратабыз кайгылуу нерсеге. Күмөндөр байке айтат, машинада кетип баратсак дейт, бир жолдун бияк бетине чуркайт дейт, бияк бетине чуркайт дейт да. Анан бул эмне болду экен деп сурап, анан баягы өзү айтып атат да. Азыр иттин ою да бир жете эмес депчи, ою. Анысы кандай азыркы күндө биздин жашоочулардын да ою бир жете эмес. Анткени азыр туура айтып атат, мисалы ар бир нерсенин иштин өзүнүн жолу бар да, кандай иш кылыш керекти адам өзү чечиш керек. Анан албетте бул банк менен жарандардын ортосундагы маселе, анткени банктын да кызыкчылыгы болбосо ал акча бербейт. Ооба. Жарандагы кызыкчылыгы болбосо акча албайт эле да бул жердечи. Негизги эле бизде алып аткан адамдарыбыз, мен мындай айтып келем да, бир нерсени кылардын алдында ойлонуп кылыш керек да. Мисалы бул эмне мага пайда берет, же болбосо мен мисалы үчүн Назира айым жакшы ой менен эле алыптыр да, анан туруп эле жол 2 жылга жабылып калды дейт. Ошондон улам кайра тескери кете баштадым дейт да. Анткени азыркы күндө бул бизнес деле эмес, азыркы муну кантип алдын алса болот эле? Жашоо, тирчилик, азыр мындай жашообузда эле риск болуп атпайбы? Алдын алганда кандай жакшы ой менен алат, баардыгы эле жаман ой менен албайт, мен алып качып кетейин дебейт. Жакшы эле ой менен алды, жакшы эле тилек менен бир жакшы ишке ашырайын деди. Бирок тилекке каршы ошол учурда жол жабылып калды деп атат Назира эжекебиз. Жол жабылып калды, ишим болбой калды, анан ошону арзан баага алып койду. Бул мындай да, бул банктардын ичиндеги ички өздөрүнүн саясаты, ички өзүндөгү мыйзамдары биздин азыркы учурдагы жарандарга туура келбейт экендиги. Анткени мен азыр ачык эле айтайын, бул банктар менен дагы иштеп, ийгилик тапкандар да жок эмес, бар. Азыркы күндө ошол мисалы баардыгы эле насыя алып эле азыркы күндө мисалы биздин экономикабызда, мамлекеттик экономикабыздагы төмөн болгондуктан социалдык көйгөйлөр да аябай көбөйүп кетти. Анысы кандай баардыгыбыз эле акча табалы, баарыбыз эле жакшы нерсе кылалы, машина алалы, тиги кылалы, бул кылалы деп атабыз.
бирок сиздики кылган ишиңиз жакшы, тилек менен алдыңыз акчаны, бирок ошол ишке ашпай калды, кылып аткан ишке ашпай калды. Бирок өзүнүн капиталы жок, артта дагы запас капиталы жок, сала коеюн дегенге жок да. Азыркы күндө мисалы жапа чегип аткан биздин базарларда дагы 70-80% бүт эле ошондой менен алышат. Жанагындай микрокредиттик компаниялардан ала калышат, жөн эле кол арыз жазып эле ала калышат, анан эртеңки күндү берерин билбейт да. Антип беребиз. Ошол болуп болбой, анткени азыркы күндө эми баскан турганыбыз деле риск да азыркы күндө мисалы. Финансылык сабаттуу эмес деп ойлойсузбу Ооба, биздин финансылык калкыбыз? бизде мисалы деген азыркы күндө жарандарыбыз деле ачык айтыш керек. Мисалы үй бүлөлүк эсепти албайбыз. Биз чоң сырткы эсепти алабыз, баягы келгенде бизге мынча сумма болду, тигинче сумма түштү. Бирок ички өзүбүздүн үйдөгү каражат кетип атканды эсепке албайт экенбиз. Биз ошону дагы эсептесек, мүмкүн ошолор сарпталып калмак. Биз ошол ички өзүбүзгө киргизе алабыз көбүрөөк суммаларды. Анан сыртка келгенде жок болуп кетти, анан мен күйүп калдым деп атабыз. Ал 10 банк болсо, 10 банктын 9-8 банкы башка өлкөлөрдүкү болуп атат. Ошондуктан биздин жарандарга булар күйбөйт. Булар күйбөйт. Каалаган маалда үйүн алат, каалаган маалда, анткени деген биздин жарандар деле күнөө бар. Азыр барганда банктан барат дагы, алардын деле толук окубайт. Эң главный акча алса болду. Акча алса болду да, акчаны алат дагы, мына мен ишиме кеттим дейт, кетет. Азыр бир эжеке айтып атат, мен Кытайга бардым дейт, аяктан барып бут кийим алдым дейт. Карап келсе ал бут кийими мисалы ал жактан 200 сом болсо, бияка 100 сом өтпөй калды. Банкрот болуп калат да. Бирок артында запас жок, ал тиги банк күтпөйт да. Кайсын жаран эмес. Ошондуктан деген бул биз деген азыркы жогорку кеңеште дагы депутаттарыбыз мыйзам кабыл аткан депутаттарыбыз дагы ошол ички биздин банктардан жабыркап аткан адамдарга да мыйзам кабыл алыш керек атайын. Жанагындай жеке берип аткандар дагы толтура бизде. Барып калсак деген ал жерде деген базардын жарымынан көбү жабыркап атат, банктан эмес. Баягындай жеке алгандардан сүткор деп коет. Алар деген алат экен дагы баягы өзүнүн акчасын чыгарып алгандан кийин дагы үстөк кошуп бере берет экен. Мына ошолордун баарын азыр биздин укук коргоо кызматкерлери иштеш керек. Атайын мамлекеттен, депутаттардан, жогорку кеңештен атайын мыйзам кабыл алып, атайын комиссия түзүп, азыр мынакей президенти Сооронбай Шариповдон комиссия кабыл алынды деп атпайбы ар бир банктар боюнча. Ошол баягы жекече берген дагы, баягы процент бергендерге дагы атайын бир эме кабыл алыныш керек, комиссиялар кабыл алыныш керек. Ошондо биздин жарандар жабыркабайт. Мен айтчым да, мисалы мен деле алып иштеп көргөм, жеке өзүм иштерим бар, жеке иш кылабыз, жана башка да иштерибиз бар. Анан эмнеге аласыңар өзүңөр деп, мисалы достукта атайын чогулуш болгондо, жыйын болгондо, мен бар ушул жерден 500ге жакын кишинин ортосуна чыгып сүйлөгөм. Мына көз төрүп турат. Силер алып өзүңөр жеп алып, колдон албай, анан кийин каршы болуп калдыңар да деген сөздү айткам мен. Байкап карап көрсөм, чыныгында эле биздеги азыркы иштеп аткан банктардын системасы жана жекече берген кредит процент берген аял адамдардын эмелери биздин жарандардын укугун теп атканын байкап көрдүм да, чынында эле. Жабыркап атат. Биз сезбейбиз, курсагы ток менен ач бала менен ток бала ойнобойт. Албекова Назира эженин иши боюнча мен төмөнкүнү айтып кетмекмин. Бул клиент боюнча биз 2014төн бери келаткан жумуш. 2014-жылы бизден чоң сумманы алган. Ал убакта деген иши күркүрөп, жакшы ишканаларды иштетип жатып бизден кредит алган. Анан кийин 1 жыл бою аябай жакшы иштеп, жакшы төккөн кардарлардын бири болчу. Кийин 1 жылдан кийин эле төлөм убагында болбой проблемалар башталды. Биз ар бир келишимди кол коер алдында окушат, нотариуска барып, осознанно, да, то есть невнимаемый состоянияда эмес, кол коюшуп, макулдугун берип, анан, негизи, я понимаю, акчаны алганда деген башка состоянияда болот, анан төлөмгө келгенде башка состоянияда болот. Бирок убакыт өткөндөн кийин бир нече проблемалар болуп калды. Назира эженики, аны айтып кетсек, көп эле бизге кайрылды. Күрөөсүз алмаштыруу арыз менен, насыя төлөө тартибин өзгөртүү арыздар менен биз аракет жасап, ар бир арызын канааттандырууга аракет жасадык. Айтып кетсек дагы, үйдөн сырткары бизге 2 автоунаа күрөөгө коюлган. Ал автоунааларды биздин макулдуусуз албай сатып жиберген 3-чү тараптарга. Биз аны билгенде уже сотко кайрылып, соттун чечимин алып, биздин 1-май сотунун чечими бар, күчүнө кирген ГАИ органдарына розыска берүүгө келип калдык да, уже пришло. Өзүнүн арызында сизге деле кайрылгандай
ал мынтип айтат, что биз аны алдап $26 000, $17 000 деп ушинтип факторду айтат да, бирок алар туура келбейт. Анткени ал сом менен алынган. Биздин келишимибиздерге кол коюлганда расчетно-кассовый ордер деген документ бар, бухгалтерский документ бар. Ошолорго кол коюлганда өзү кол коюп акчаны сом менен алынган. Биз уже көп жолу талкуу болгон да, эмнеге доллар менен санайт, эмнеге туура эмес санайт да. График погашения, кредитный договор, күрөө боюнча келишимдери, биздин бул келишимдердин баары нормативдик акттар, внутреннилер, ички нормативный акттар баары Кыргыз Республикасынын улуттук банктын положенияларына таянып, ошо мыйзам чегинде коюлганда бизге баарыбыз биздин компанияга, башка микрофинансовый уюмдарга дагы улуттук банк чектеп берет процентную ставку по кредитам. Биз ушул процентный ставкадан сырткары проценттерди ала албайбыз. Ошонун негизинде биздин келишим биз менен Абылбекова Назира Осмоналинин ортобуздан коюлган колдорубуз. Биз аябай аракет жасап, ушу карсын стоимостуна эле рассрочка табып, аябай көп аракет иштер жасап саттык да рассрочкага. Тапкан жокпуз, 26 000-ге толук боюнча алам деген клиентти тапкан жокпуз. Андан сырткары айтып кетсек, себеби $65 000 үй, ал Озерная деген айылда Мурасордо жаңы комушу бар. Ошол жерде ошол үй бар да, ушундай акыбалга келип калдык, что нам пришлось выселять ее. Буга чейин биз ага мүмкүнчүлүк бергенбиз өзү сатканга. Тилекке каршы 65 000, 45 000, 80 000 деп сатып аткан ал үйдү. Ал үй эми бизден зависит эле этпейт, андан деле зависит этпейт. Бул рыночная стоимость, как бы она совсем другая была. Ошол себептен ал сата албай калды ал үйдү. Канча сомго азыр баалап сатып атасыздар сиздер банк? Сатылган суммасы карсын баасына эле да 1 814 000 сом. Ошо менен карызынан кутулдубу же дагы бар? Негизи аныкы 2 карысы бар болчу да. Дагы 212 000 карысы калды. Тиякта күрөөгө автомашина коюлган Mercedes-Benz S500 2004 жылкы. Ал машинени биз ушундай 2 кредит алган болуп калабы, э? ооба, анын атынан, күйөөсүнүн атынан да. Бул маселе боюнча бир нече жолу каралган бул маселечи. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы менен целевой проверка деген бар. Ал полностью ушул даселердин баарын алып кетип, биздин кардардын арызы менен изилдөө иштер болгон. Биз целевой проверканы өткөнбүз. Биздин эч кандай каталарыбыз табылган эмес да. Биз мыйзам чегинде иштегенбиз да. Лицензиябыз бар. Биз өзүбүздүн деятельностью основываемся на том, что мы должны придерживаться законов, положений, постановлений Национального банка, законодательства Кыргызской Республики. И мы во главе своей работы ставим защиту интересов, в первую очередь, наших заемщиков и граждан. Кредит системасы банк системасынан жана банкка тиешеси жок кредиттик уюмдарынан түзүлөт. Банкка тиешеси жок кредит уюмдарына инвестициялык жана башка фонддор, кредит иш-чараларын жүргүзгөнгө укугу бар бардык уюмдар кирет. Кредиттик келишим боюнча кайтарып берүү жана пайдаланбагандыгы үчүн үстөк пайызын кошо кайтарып берүү шарты менен карыз алуучуга банк же дагы башка кредит уюмдары тарабынан берилүүчү акча каражаты. Микрокредиттик уюмдар жөнүндөгү мыйзамга ылайык микрокредит берген компаниялар жана агенттиктер коммерциялык максат менен калк арасындагы жакырчылыкты жоюуга, иш орундарын көбөйтүүгө жана ишкердикти өнүктүрүп социалдык мобилизацияны күчөтүүгө көмөктөш болушу керек. Улуттук банк баардык мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында иш жүргүзгөн, иш алып барган коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды баарын көзөмөл жүргүзөт жана алар баягы ишмердүүлүк жүргүзүүнүн алдында улуттук банктан атайын лицензия алыш керек да. Кредит алып, төлөй албай кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болгон негизи жарандар бизге өздөрүнүн арыздары менен кайрылып турушат. Негизи коммерциялык банк же болбосо микрофинанс уюмдардын зайымчылардын ортосундагы баардык карым-катнаштар кредиттик келишимдин негизинде жүргүзүлөт да. Эгерде андай
учурлар болбосо, мисалы сүйлөшүүлөр болуп же болбосо кандайдыр бир чечимге келе албаган учурда, анда албетте бул сот аркылуу жанагы жарандык мыйзамдын чегинде чечилиши гана мүмкүн да. Мыйзамга ылайык негизи бардык коммерциялык банктар жана ошондой эле микрофинансылык уюмдар өздөрүнүн тарифтерин, комиссияларын жанагы пайыздык чендерин өздөрү баягы өздөрүнүн кредиттик саясатына ылайык жана ошондой эле баягы ресурстарынын баасына жана ошондой эле алардын булактарына ылайык өздөрү белгилейт да. Бирок ошол эле учурда суткорлукка каршы мыйзам кабыл алынган. Ошонун негизинде суткорлукка баягы ушу мыйзам суткорлук жөнүндө мыйзамга туура келбеген пайыз аныкталганда, мисалы бүгүнкү күндө улуттук банктар абаны ар бир жыл жарым жыл сайын атайын баягы орто чендик пайыз аныкталат. Бүгүнкү күндө 16,85%, ошондон 15% жогору болуш керек да. Эгерде канчалык кредит кайтарылбаган кредиттердин саны жогору болсо, баягы аманатчылардын өздөрүнүн акчаларын кайтарып алуу коркунучу дагы жогору болот да. Ошондуктан кредит алуунун башында, кредит алуунун алдын ала займчы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн баалай билиш керек да, туура баалай билиш керек. Кыргызстанда 22 банк, жүздөгөн микрокредиттик компаниялар, агенттиктер жана кредиттик союздар бар. Алар ишкерлик кылууга, үй, автоунаа, эмерек алууга, чакан бизнес кылууга, күрөө менен күрөөсү жок да бир нече кредиттин түрүн берип жатышат. Мурда кредит акчанын булагы шаарда эле болсо, азыр кредиттик уюмдар айыл кыштактарга чейин жайылып кеткен. Тур акчаларын жоготкон учурлар да болгондо, бул ар бир учурда биз диккаттык менен карап көрүп териштиребиз. Эгерде банктар же болбосо микрокредиттик уюмдар тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузууларга жол берилген болсо, албетте биз да чара көрөбүз. Бирок бардык негизи коммерциялык банк же болбосо микрофинанс уюмдардын займчылардын ортосундагы бардык карым-катнаштар кредиттик келишимдин негизинде жүргүзүлөт да. Ошондуктан займчылар дагы кредиттик келишимди мындай абдан диккаттык менен карап кол коердун алдында бардык болгон милдеттенмелерин жана укуктарын өздөрү билиш керек да. Сиз айтып калдыңыз, жана жеке жактардагы акчасын берген учурлар бар дедиңиз. Андан сырткары күрөөканалар дагы азыркы учурда жарандарыбыз баягы кыйчалыш учурда акча керек үчүн ошондойго кайрылган жагдайлар дагы бар да. Ошолор тууралуу кандай маалымат айтат элеңиз? Мен өзүм ушу 2013-жылдан бери ушул элдик кыймылда Нарын облустунун координатору болуп иштеп келатам. Мына ушул көйгөйлүү маселе боюнча бизде дагы аябай чоң көйгөйлөрдүн баары бар. Ломбард тууралуу айта турган болсок, бүгүнкү күндө Нарында аябай чоң көйгөйгө айланып кетти ломбардда. Ломбард ачып алган, ошол жерден элдин баарына насыяга акча берет да. Анан эми ошол ломбарддын акчасы мисалы бир 100 миң алса, бүгүнкү күндө ошол акчалары 500 миң, 600 миңге чейин жетип. Процент канча? Процент. Проценттери аябай жогору. Ошол 28-30%ке чейин берет. Бирок жарандарыбыз ошол нерсеге макул болуп эле барып атышат. Макул болуп, договордун негизинде айласы жок. Себеби банктардан алып алган жанагы эле көйгөй. Кайраны төлөш керек болот кийин. Ал улам өсүштүн үстүндө болуп, бүгүнкү күндө аябай жабырланып атышат. Анан бүгүнкү күндө биз эмнеге муктажбыз? Биз микрокредиттик өзгөрүүгө муктажбыз. Мыйзамга муктажбыз. Биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз угуп атса, ушул эң көйгөйлүү маселени көтөрүп туруп, ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизилмейинче, улуттук банк, микрокредиттик компания болобу, ломбарддар болобу, ошону аябай тыкырык элдин кызыкчылыгына иштечү улуттук банк болгондон кийин ошо элдин кызыкчылыгын коргоп, ошого көзөмөлгө аябай көзөмөлгө алмайынча эң жаман акыбалга кетип баратат. Элибиз аябай кыйналган үстүндө болуп атат. Сотко бергенден кийин аларга госпошлина чыгат да. Ошо менен да жабырланып, бүгүнкү жабырлануучулар аябай көп болуп атат. Ошол мен микрокредиттик компаниялардан, анан кийин частныйларды, анан кийин именно могу ломбарддарды бир көзөмөлгө алуу жагын өтүнүп кетет элем. Рахмат сизге. Мисалы соту болобу, тиги кредит берүүчүсү болобу, тиги банктын өкүлдөрү болобу, алар деле бизге окшогон жарандар да. Мисалычы, алар деле адамдар, ошо биздин жаран арабызда иштеген адамдар эле. Бирок ошо ички өздөрүнүн мыйзамдары туура эмес. Өздөрүнүн ички саясаттары туура эмес. Ошону биздин азыр мыйзам чыгаруучу депутаттар, өкүлдөрүбүз бекер карабай, ошолордун баардыгын азыр ушул эжелерибиздин үнү жетсе экен деп. Ошонун баардыгын көзөмөл турган жогорку кеңеште азыр мына биздин экономикабыздагы, социалдыктагы көйгөйлөрүбүз дагы өтө төмөндөп кетти. Мисалы. Ошондуктан биздин азыр эч ким көзөмөл албайт. Сот акырында сот курат.
же сотко ишенич жок, мисалы жабыркап эле дагы мына $5000 моюнун ийилип, Назира эжекебиздин моюнун ийилип, $17.000 үйүн алып, $65.000 үйүн алып коюп сотко чыгарып коет. А бунун укугун ким коргойт? Биз коргобосок анда, кыргыз коргобосо анда, сырттан келип бирөө коргоп кетмек беле. Ошондуктан деген мынакей азыр могу кайрылуунун баардыгы ушул биздин жогорку кеңеште депутаттардын өкүлдөрүнө, депутаттарыбызга жана ошол мыйзам чыгаруучуларга, ошондой эле банктын өкүлдөрүнө кандай болбосун ушул биздин жарандарга жеңилдетүү жолдорун карап берсе, кандай кайрылуу жасай алат элеңиз? Эми азыр мен кайрылып кетет элем. Биздин эл шайлаган 120 депутат ушул банк, микрокредит жана кол карыз, ломбарддар боюнча мыйзамдарды өзгөртсө, элдин ушунчалык кыйналып атканын алар деле көрүп билип атат, туюп атат, сезип атат. Мыйзамдарды өзгөртсө, анан ички иштер министри Жунушалиевке да кайрылып кетет элем. Ушул токтомдун негизинде жана кол карыз берип мыйзамды бузуп аткандарга кандай бир иш чара колдонсо деп атабыз да. Себеби көп эле маселени сурап мынтип келген убакта баары эле УРОВду, ГУВД же МВД бүтүрө турган иштер экен. Себеби коркутуулар, үркүтүүлөр болуп атат да, процент бергендер чорныйдап келем дейт экен, УРОВда таанышым бар дейт экен, ошондой сөздөрдү угуп атабыз да. Ошон үчүн ушу ички иштер министрине да кайрылып кетет элек. Анан улуттук банкты дагы көп баягы микрокредиттер бар экен, эми мыйзамсыз баягы микрокредит бизде ачып алып бергендер бар экен. Ошол боюнча улуттук банкта бир жакшы көзөмөлгө алса. Баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү айтып, элдин назарына салгандыгыңыздар үчүн ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.